Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүү чөйрөсүндө 21 февраль дүйнөлүк эне тил күнүнө карата Бишкектеги Алиаскар Тохтоналиев атындагы финанс-экономикалык техникумунда заманбап жашоодогу көп тилдүүлүк, кыргыз, орус, англис тилдеринин адистерди даярдоодогу ролу жана мааниси аттуу студенттер аралык конференция болуп өттү. Муну уюштурган орус жана англис тил циклдык комиссиясы ошол өлкөбүздөгү орто окуу жайлардын студенттерин чогултуп бир маанилүү нерселерди чогуу чечишип алалы деген максатты койгонбуз. Бүгүнкү күндө эми заманбап жашоодо тилдин мааниси деп атабыз. Анан айрыкча баса белгилей турган теманын экинчи бөлүгүнүн аты кесипте кандай колдонот. Орус тилди, кыргыз тилди, англис тилди болочок кесипте кандай студенттер колдоно алат деген максатты коюп, ошол максаттын тегерегинде балдар баяндамаларын даярдап келишти. Канча тил билсең ошончо эшик ачылат дейт, мүмкүнчүлүктөр көп болот. Андан сырткары эми кеңейте берсек, биздин темадан сырткары көп. Азыр керектүү болуп аткан тилдер, жаштарда мүмкүнчүлүктөр көп. Үйрөнүшсүн, көп эшиктерди өздөрүнө ачышсын. Конференция кыргыз, орус, англис тилинде баяндамаларды окуу жана презентация менен коштоо иш-чараларын камтыйт жана жакшы баяндамаларга сыйлык тапшыруу, катышуучуларга илимий жетекчилерге сертификат, ыраазычылык кат тапшыруу менен коштолот. Конференцияга республиканын орто кесиптик окуу жайларынын студенттери жана мугалимдери катышышты. Мамлекеттик деңгээлдеги кыргыз тилинин абалы жана дүйнө элдеринин тили бүгүнкү күндө баардыгынын тил күнү майрам менен куттуктап айткым келет. Баардыгына ийгилик иштерине. Бирок ушул кандай болсо да биз өзүбүздүн эң биринчи мамлекеттик тилибиз бизге керек болушун зарылдыгын өзүбүз камсыздообуз зарыл го деп ойлойм. Эске сала кетсек, 1999 жылдын 17 ноябрында ЮНЕСКОнун Генералдык конференциясы тарабынан жарыяланган 21 февраль эл аралык эне тил күнү жыл сайын 2000 жылдан бери тил жана маданият түрдүүлүгүнө жана көп тилдүүлүккө көмөк көрсөтүү максатында белгиленип келет. Бул майрамды бүткүл дүйнөлүк эне тили күнү деп дагы айтышат. Махабат Шакирова, Абсамат Төлөсбеков, Билим жаңылыктары.